Кубантай Эрназаров. Бут кийим. Интернетке жарыя жазылыптыр. Кичинекей баланын кийилбеген жаңы бут кийими сатылат. Болгону ушул. Андан башка ныпыме эчтеке жок. Жарыя этегинде үйдүн дареги, бут кийимдин баасы, бут кийимдин жалгыз сүрөтү гана жүктөлгөн. Баасы да текейден арзан. Болгону 150 сом. Таң калыштуу. Кийилбеген жаңы бут кийимди эмнеге сатып жатат экен? Деди жубайы жарыяга анча түшүнө бербей. Кызыма чак келчүдөй экен, бирок мүмкүн бирөөгө белек алган. Бут кийим чак келбей калган чыгар, же берилбей калган, деди күйөөсү. Андай болсо бир жөн. Мүмкүн наристеге атайын алынып, кийин наристеси ошол куракка жетпей чарчап калган бирөө болсочу. О Кудай ай, оюң эле жаман. Андай эмес го дейм. Ким билет? Мүмкүн өлгөн наристенин бут кийими болсочу. Эх, апенде катын десе. Акылың даана ордунда эмес, жаным. Токтой турчу акылдуу. Бут кийимдин өзү жаңы. Бирок баасы ит бекер болуп жатпайбы? Ошондон айтканым. Мага да ошонусу таң калыштуу. Бут кийим Кытайдык эмес. Германияга таандык бут кийимдин фирмасы бул. Нурперишим кийсе, алтын кызыма коп жарашып калмак. Албетте, бечара кызым күзгү суукка карабай, жайкы бут кийим менен бакчага каттап тоң отурган болду. Ошону айтсаң, көз шууш көрдү. Кыздарымды эчтекеден кем кылбай баксам дейм. Оюм жеткенге кол жетпейт. Кембагалчылык. Мүмкүн бул уурдалган бут кийим чыгар. Билбейм. Бешиктеги бала чукуранып алып, кыңкыстап ыйлап кирди. Бут кийим тууралуу Марат менен келинчегинин талкуусуна ушул жерден чекит коюлду. Апасы ордунан козголуп, чырак жарыгында бешикти терметип кирди. Ою дале таң калыштуу жарыяда. Марат да бери оодарылып, жанында жаткан кызын жыттай кетти. Кызы Айпери атасына жакын төшөктө чогуу жатат. Жатканда атасынын колун кармап, жатмайын уктай албайт. Анын жанында 3 жашар кызы Нурпери жатат. Кечки 8-де уктаган бойдон чай ичип жатканга да жараган жок. Кире бериш бөлмөдө экинчиде окуган уулу Жантөрө эбак уйкуда. Быйыл жазда келинчеги 4-чү баласын көз жарды. Жантөрө, Айпери, Нурпери быйыл төрөлгөнү Кантөрө. Мараттын төрөлөрү менен перилери баары уйкуда. Бөлмөдө дубалдагы сааттын чык-чык үнү, мештеги кара чайнектин чуулдап чыйылдаганы, уйкудагы наристелердин деми угулуп, үй ичи баланын сийдиги менен богжуттанат. Шыптан, утур чуйт этип, ары бери чуркаган чычкандын үнү угулат. Түнкүсүн айыл жеринде жарык бат-баттан өчөт. Андайда чыракты күйгүзүп, мешке бир аз откалап жатышка туура келет. Жакындап кыш келатат. Азыркы ишимден тапкан акчага биринчи кезекте көмүр алышым керек, деп ойлоду Марат. Ойлоду да балее калды. Ушуну утурлап тургансып, мээсинде күнү түнү эзип жеген керектүүнүн баары долу катындай башына чыркырап жатты. Кышкыга көмүр, Жантөргө кышкысын куртка, унаасын оңдогон үчүн анаш устага 4000 бересе пул. Келерки жумада бөлөсү чакырган ресторандагы
кыз тойго 5000 сом. Bir aydan кийин боло турган айылдагы бир тууган жээнинин үйлөнүү тоюна эч кур дегенде 10.000 сом көтөрүп барбаса дагы болбойт. Акча жана акча. Муну ойлогондо Мараттан уйку качты. Чырак жарыгында дубалдагы саатка карады. Түнкү 12:30. Башка ар дайым ушул убакка дейре акча кайгайы келет. Анан өткөн өмүрү тартылат. Көбүнчөсү жүрөктү сыгып жиберер ойлор. Ошолорду ойлоп жатып уктап кетет. Албетте, уйкуну эртеңки же саар иши чакырат. Саарлап ишине кетет. Иш жок учурда саат 10-до турат. Азыркы бут кийим тууралуу ойдон улам көзү маштай ачылып, өтмүшү көз алдына кинодой тартылды. Ойлор жан дүйнөсүн эзип жибергенде адатынча дубалга чапталган жалгыз картинага карады. Колуна ыйык китепти кармап, Кудайга жалбарып турган кыз. Арткы фондо Меккенин сүрөтү. Картинага жаратканын ысмы жазылган. Дайыма уктаар алдында картинаны тиктеп дуба кылып, өзүнө ырыскы тилейт. Бул ирет Кудайга чындап таарынды. Жүзүн картинадан буруп кетти. Кедейлик курусун. Адам кембагалга айланганда аны менен Кудайдын да иши болбой калат. Кудай кимге мээрман? Албетте, жалаң байлар менен алдууларга гана. Кембагал менен момунду Кудай тамашага салат. Кудай да тамашаны сүйгөн жан. Зат окшобойбу? Кембагалды Кудай да өгөйлөп турат. Байлоодо атын качаган, биздин Кудай кыйнаш үчүн жасаган. Казыкта атын качаган, мени Кудай кордош үчүн эле жасаган. Илгерки кембагал жесир келиндин кошогундай кедей мынтип, балалуу болсо да азап, балалуу болбосо да азап. А байдыкычы? Бай балалуу болсо дүңгүрөтүп той кылат. Байгесине төө сайып улак берет. Эгер балалуу болбосочу, анда байга дагы жыргал. Жапжаш бир-эки токол алат. Ошентип жашоонун доорун сүрөт. Байбичеси төрөбөгөн балдарды токолдору тооктой шыгыратып төрөп берет. Бирөөгө сөгүнүп кейип жатты. Рас. Кудайга болгон сыйы жоголгон соң жашоого, дос тууганга болгон урматы да кумга сиңгендей, суудай заматта тарады. Тууган урок, дос жардын баары бир ооздон. Ар нерсенин өз ырыскысы бар. Баланын да өз ырыскысы бар. Төрөп койсоң, бала чоңое берет. Деп эжирей беришип, кем акыл келинчеги буга ишенди. Алына ченебей 5ти төрөйм деп олукту. Көп балалуу жыргап кетиптирби? Анда эркек аттуунун баары эле 5-10 бала төрөтүп миллионер болуп кетишпейби? Күн алыс WhatsApp'тан байланышкан Мараттын айылдагы кайненесине да келинчеги 4-сүн көз жарганы табылбай калды. Мараттын түйшүк тартып, аарып, чарчаган, көңүлсүз маанайын байкап калган кайненеси: "Кой балам, антип санаага бата бербе. 4 балаң бар. Уул десең уулду берди, Кудайым. Кыз десең кызды берди, Кудайым. Бир балага жетинбеген канча?" деп жүрөктү андан бетер сыгып божурап жиберет. Түйшүк тоо бастыга алып үстүмө ныгырып жатса деле 4 балам бар деп каткырып, күлүп жүрүшүм керек бене. Ушуларды ойлоп жатып, көз илинип кетиптир. Эрте менен адаттагыдай балдардын чуру-чуусунан ойгонуп кетти. Түндөгү бут кийим тууралуу таң калыштуу жарыя канчалык шек жаратпасын, баары бир жубайлар
ага бир барып көрүүнү ылайык көрүштү. Анын үстүнө бүгүн ансыз деле шаарга иштери менен барышмак. Жубайы бешиктегисин эмизгенче 3 жашар кызын жетелей келип унаага отурду. Марат эски унаасын оталдырып, калдыратып айдап жөнөдү. Эски унаанын оталышы да кыйын. Бензин да көп жейт. Эски унаа шаар четиндеги катар-катар хан сарай түрүндө салынган үйлөрдү аралап баратты. Кез келген жерде токтоп, кайра сапарын улайт. Акырында 2 кабаттуу Европа стилинде салынган короо жайы кенен үйдүн дарбазасына туш келип токтоду. Марат коңгуроону басты. Артына колундагы баласын эмизип келинчеги турат. 3 жашар кызы апасын этектеп алган. Марат коңгуроону дагы бир ирет басты. Азыр баратам. Ичкеридеги аялдын үнү угулду. Марат дарбаза жылчыгынан ичкерини шкалады. Күлдүү, кооз көйнөк кийип, колуна бокал кармаган тармал чачтуу ак жуумал аял дарбазага жакындап калыптыр. Аял дарбазаны ачты. Саламатсызбы? Саламатчылык келгиле. Биз жарыя боюнча келдик эле. Кандай жарыя боюнча? Бул жарыяны сиз бердиңиз беле? Марат телефондон бут кийимдин сүрөтүн көрсөттү. Ооба эстедим. Кириңиздер. Аял жол баштап жөнөдү. Атка бергис кунам бар. Кызга алмашкыс жубан бар демекчи, алдыда бараткан аялдын сулуу жамбаштары чайпалып, сынынан тайбаган. Бирок жашы канчада экенин боолгош кыйын. Небере көрүп калган жашта экенин болгону кексе жүз айтып турат. Жаш аялдын жүзү баяу туюлат эмеспи? Келиңиздер, диванга отура туруңуздар. Аял кол жаңсап орун көрсөттү. Жаш үй бүлө топурап, жумшак булгаары дивандан орун алды. Баары жым. Мараттын көзү ак жуумал аялдын жүзүнө кадалды да калды. Мунун алдында төрттү төрөгөн келинчеги кыйыл эле шалбыя түшкөндөй. Бул көрүнүш кайрадан өзүнүн тартыш жашоосун эске салды. Аял бери бурула бергенде жүзүн шарт буруп кетти. 3 жашар кызы деле аялга кадалат деп турат. Айкөкүл, аял үстүнкү кабатка карап кыйкырды. Эмне болду? Тепкичтен бойго жеткен узун чачтуу кыздын башы көрүндү. Баягы бут кийимди алып түшчү. Азыр. Бир аздан соң колуна коробка көтөргөн кыз тепкич менен түшүп келип, колундагыны аялга сунду. Үй кызматчысы окшойт. Келиңиздер. Кыз диванда отургандарга баш ийкеп салам жолдоду. Жакшы жүрөсүзбү чоң кыз? Марат алик алды. Рахмат, шүгүр. Аял коробканы ачып, бут кийимди Маратка сунду. Мына ушул бут кийим. 3 жашар кыз муну көрөр замат ордунан ыргып турду. Атасынын жанына жетип келди. Кудум сүрөттөгү бут кийим жапжаңы, бир да кийилбеген. Эдмейер деген фирмалык жазуусу көзгө тим эле жарктай түштү. Таза кайыштан тигилген. Кел кызым, кийип көрөлү. Марат бут кийимди кызынын бутуна туштады. Кызы бут кийимди кийишке шашылып, кайсы бутун сунушту билбей алдастайт. Кана бери болчу кызым. Аял 3 жашар кызга карады. Өзү да өзү тим эле чак келип, атасынын ханышасына куп жарашып калбадыбы? Ооба десеңиз, деди Марат аялдын сөзүн коштой. Ичи бугай элжиреп кетти. Кел кызым, чечели эми, үйгө барганда кийебиз. Кызы кежирленип, бутка кийген олжосун эч бергиси жок. Тултуңдап ыйлап кирди. Баары шарактап күлүп калышты. Бизди кечириңиз, ханыша кыз, деди аял, мээримдүү жылмайып. Кие бериңиз.
Сизден эч ким талашпайт. Аялдын бир нерседен улам ууртуна жылмаюусу тарай түшүп, маңдайдагы диванга отура кетти. Анан маңдайда турган эрди катын карап: "Небереме деп алганбыз. Кийилбестен калып кетти. Насип кылган эмес экен." Аларды колдон алдырып, чоң атасы экөөбүз мынтип тиктешип отуруп калдык. Диванда отурган аял шууш күрүп, көзү жашы түшкөнсүдү. Мараттын жүрөгү болктой түштү. Кызынын бутундагы бут кийимге аялга алмак-салмак тиктеди. Келинчеги элейип аялга караган бойдон: "Түшүнүктүү. Интернеттеги жарыя негизи окуган эле шойкомдуу болчу. Келбей койсок деле болмок. Аттиң иттики. Уулум аялы менен Германияда жашайт." Аял сөз баштады. "Жумушуна байланыштуу ошол жакта калып кетишти. 2 неберем биздин колдо эле. Уул неберем 10 жашта, небере кызым быйыл 3-кө чыкмак. Жайында келгенде балдарын өзү менен бирөө алып кетти. Ошондон бери атасы экөөбүз өзүбүзгө келе элекпиз." Мараттын кулагы деле чуулдап жаткан. Аялдын айтканын анча укпай калды. Аялга карап: "Эмне дейсиз?" Аял сөзүн дагы кайталады. Ошондой дебейсизби?" деди келинчеги капталдан. Жанатан катый түшкөн денесине эми жан киргенсип: Биз муну башкача ойлоп турбуз" деп айтмакчы болуп унчукпады. Аял андан ары сөзүн улады. Атасы да баласы ак, мен да баласы ак. Небере ширин болот тура. Колубузга урунган оюнчуктун баарын сатып алып келе бериптербиз. Бул жакта биз балдарын жылаңач багып аткансып, Германиядан атинеси күн алыс кийимдин түрүн салат. Үйүбүз баланын оюнчугу менен кийимине батпай кетти. "Канча балаңыз бар?" Аял Мараттын келинчегине кайрылды. "4. 2 уул, 2 кыз. Аял толкунданып кыйкырып жиберди. "Мынча бактылуусуз. Кааласаңыз балдардын кийиминен дагы берем. Аласызбы?" "Жок эжеке, биз мындай кылалы", деди Марат келинчегинен озунуп. Чыйпыйы чыгып, оңтойсуз абалда калды. "Мага жакында акча тиет. Даректи билип алдык. Калганын ошондо сатып алайын?" "Жок, акчасынын кереги жок. Баарын бекер берем." Бекер дегенди укканда Мараттын жанатан тегеренген башы андан бетер тегеренди. Башына эчтеке кирбей, аялды караган бойдон. Учурдан пайдаланып, аялдын дене мүчөсүнө иштен суктанды. Сынынан кетпеген ак жуумал сулуу жүзү, турган турпаты маралдай темеле. Муну небере көргөн аял деп эч ким айтпайт койгуй. Кымча бели баскан сайын чайпалган жамбаштарын карасаң, пай. Фитнеске барат окшойт. Элейип карап калган Маратты аял башкача түшүндү. Айтканыма ишенбей карап жатат деп ойлоду. Анан аларга карап: "Жүргүлө үстүгө чыгалы, баарын көрсөтөм." Тепкич менен жогору жөнөштү. Алдыда аял жол баштап, артында Марат баратат. Эки көзү дал аялда. Бир маалда артта келаткан келинчеги эч кимге байкатпай санынан ачуу чымчуалды эле өзүнө келе түштү. Аял айткандай, үстүңкү кабат балдардын кийими менен оюнчугуна толуп кетиптир. Бут коерго жер жок. Экинчи кабат үй эмей эле өзүнчө бала бакча. Аял ушунун баарын алып кеткиле десе болобу? Мараттын дааны сууду. Сыягы аял төрттү төргөн келинчеги күчүүсүн көтөрүп, 3 жашар кызы этектеп эрмешип турганын көрүп, жүрөгү жибип кетти окшойт. Балким боор ачыды. Башка кандай себеби болмок эле? "Ушунун баарын алып кетиңиз." Аял Маратка карады. "Ушунун баарын?" "Албетте. Мунун баарын эми чалым экөөбүз кийип, чалым экөөбүз ойномок белек." Аял жылмайды. Үй толоо балдар кийими менен оюнчуктарды колго илинген баштык аттуунун баарына салып киришти. "Канча балам бар дедиңиз?"
Кийимдерди бирден иреттеп салып жатып, аял Мараттын келинчегинен дагы сурады. 4, 2 уул, 2 кыз. 5 төрөйүн буйруса. Ай, Кудай ниетиңизди кут кылсын. Аял толкундана түштү. Дуалга карап, Кудайга жалынып жиберди. О Кудай, ушуларды көп балалуу үй бүлөгө берсем экен деп тиленчүмүн. Ниетим ишке ашты. Марат аял караган тарапка караса, дуалга чапталган картинага көзү түштү. Колуна ыйык китепти кармап, Кудайга жалбарып турган кыз. Арткы фондо Меккенин сүрөтү. Картинага жараткандын ысымы жазылган. Аялдын белегин араң дегенде таңгактап бүтүштү. Таңгактар унаага батпачудай. Бери дегенде унаа менен эксира келчүдөй жүк. Жүргүлө, даам татып кеткиле. Аял аларга карады. Аял ушунча тартуу кылып жаткан соң кой дешке болбоду. Аялды ээрчитип ашканага киришти. Жаркыраган кенен ашкананын үстөлүндө дүйүм тамактын түрү. Марат уурумшуктай тамактын ар түрүнөн акырын алып жеп жатты. Бокалга куюлган кола суусундугун ичти. Сиз бирди төрөдүңүзбү, эже? Маек арасында келинчеги суроону кабыргасынан койду. Жок, деди. Аял бирдемени кемсингендей жүзүн буруп, анан 2 колун үстөлгө таянып, жертиктеген бойдон айтты. Бул өзүнчө оор тема. Мен бала көрбөдүм. Эмнеге? Жаштык кылып окууну бүткөнчө төрөбөй турайын деп боюмдагыны алдырып салбайынбы? Төрөбөс болуп калганымды кийин билдим. Кылбаганым, барбаганым калбады. Врач менен молдо табыптын колунан деле эчтеке келбеди. Кудайдан ырымдап, кечирим тилеп, кайырчылык кыл деп бакшынын сунушуна моюн сундум. Ош тарапка барып, жыртык көйнөктү самсалатып кийип, торбону моюнга илип, кайыр сурадым. Кудайдан кетирген күнөөмө ыйлап сурадым. Ырайым сурадым. Жалгыз бала тиледим. Сулайман тоого чыгып, эл көп жашаган чаң көчөлөрдү аралап, бала үчүн тилемчилик кылдым. Мазарларга каттап, ыйлап, жалбарып бала тиледим. Болбоду. Германияда жашаган уулуңузчу? Кийин баладан үмүт үзүлгөндө кайгы үстүнө кайгы кошулуп, кайыным менен келиним экөө авто кырсыгынан бир учурда каза болуп калышты. Экөө тең жаш кетишти кургандар. Тарткылык бир келгенде кош-коштоп келет тура. Алардын 2 жашар жалгыз уулун биз багып алдык. Марат аялдын үстүнө астырттан тигилди. Анын жүзүндөгү эркектин жүрөгүн козгоп жиберер өзгөчө жылмаюусу тарап, эмелки келишимдүү сымбатынан тайып, заматта көп жылга карый түшкөнсүдө. Салабаттуу бою да эмнегедир кичирейип көрүндү. Ортодо жымжырттык. Кайрат кылыңыз, эже. Келинчеги бир маалда араң үн катты. Сыягы ушул сөздү айтышка зорго жарады окшойт. Рахмат. Аял андан башка сөз айтпады. Унаада баратып, Марат көп нерсеге таң калды. Кайрадан буга ынанып, боюн сунду. Кээ бир мурунку оюнан кайтты. Биринчиден, байлар деле ыйлашат тура. Буга чейин ыйды Кудай жалаң кедей кембагалдарга жараткан деп ойлор эле. Экинчиден, байлар деле Кудайга ишенип, ага жалбарганы, аял Мараттын көзүнчө жараткандын ысымы жазылган картинага карап жалбарып жибергенин эстеди. Көз алдына бир кезде үстүнө эски кийинип, жыртык көйнөкчөн көчөдө тилемчилик кылып жүргөн, мазарда эчкирип ыйлап дуба кылып отурган, бутуна күлүш кийген жап-жаш сулуу аял тартылды. Үчүнчүдөн, байлар жеген тамакка таң калды. Аялдын ашканасында дүйүм тамактын түрүн даамдап көрүп, даамы эл жеген тамактан айырмасы жоктугун сезди. Андай тамактын көбүн Марат деле жеген. Буга чейин байдын тамагын Кудай өзгөчө жаратып,
даамын элдикинен айырмалап турат деген ишеничте эле. Ушуларды ойлоп баратып үйгө кантип келгенин билбейт. Жантөрө, чыккыла балам. Үйгө карап, аларды утурлап чыгып келатышкан балдарына кыйкырды. Айпери, сен да кел кызым, ташып жиберели. Ушунун баары бизгеби? Ананчы? Ата? Баласы өзү менен тең келейген мамалакты кармап, ачык эшиктен унаанын ичин тиктеп туруп калды. Толкунданып кеттиби же таң калдыбы, айтоор унаанын эшигин башы менен тарс сүздү. Үйгө ташынып жатышканда босого тушта күнөстөп турган сары тоок утур канатын жая жүнүн үрпөйтүп, кибиреген сап-сары жөжөлөрүн алдына үйрүп, алардан кооруп жатты. Сентябрды ортолотуп, жумуртка басып, октябрдын башы 9 жүжө чыгарган. Марттын этеги 16 жүжө чыгарган. Бул экинчи жолу басып чыгарышы. 16-ны кийин 9-ду басып чыгарган ушул тоокчо мээм жокпу деп ойлоду. Аны көргөн Марат: жем сатып келип, жөжөлөр жегенге эжиге жасап коюшум керек экен. Күз ортолоп калды. Кышка дейре батыраак турулуп кетишсин. Муну ойлогондо жүрөгү жийип, уртунан жылмайды. Бөлмө ичи алып келингендерге тула түштү. Дагы 2 рет унаага жүктөп келээрлик тартуулар күтүп жатат. Ушуларды ойлоп жатып, көзү дубалга чапталган картинага кадалганда, жылмаюусу эмнегедир бир нерсеге өкүнгөндөй дароо таркап кетти. Колуна ыйык китепти кармап, Кудайга жалбарып турган кыз. Арткы фондо Меккенин сүрөтү. Картинага жараткандын ысымы жазылган.